Саламатсыздарбы Сокол медиа порталынын көрөрмандары жана катталуучулары. Биздин пайдалуу кеңештер рубрикабыз уланууда. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат демекчи, биздин кезектеги чыгарылышыбыздын коногу Кыргызстандагы ЖРТнын жыйынтыгы боюнча алтын сертификаттын 2 жолку ээси Сабырбек Маликов болмокчу. Эгерде сиз алтын сертификаттын алуунун жолдорун билиңиз келсе, анда бул видео сиз үчүн. Саламатсызбы? Саламатчылык. Өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз. Окей. Атам Сабырбек, фамилиям Маликов. Кадамжай СМТ лицейин бүтүргөм. Бул Баткен облусуна караштуу Кадамжай районундагы лицей. Азыркы учурда Манас университетинде 1-курста журналистика факультетинде окуп атам. Лицейде окудум деп калдыңыз. Айтсаңыз, лицейде окуп жүргөндө кандай окуучу элеңиз? Деги эле кайсы сабактарды кызыгып окугансыз? Лицейде окуп атканда. Лицейде окуп атканда мен негизинен баары 5 болчу сабактардын. Бирок эми баардык сабактарды майын чыгарып окуйсуң деген эмнеге сөзгө жатпайт бул нерсе, бирок баардык сабактарым Кудайга шүкүр болчу. Кызыккан сабагым болсо кыргыз тили болчу. Кыргыз тилин аябай сүйүп окучумун. Бул дагы менин оюмча менин мугалимимдин, кыргыз тили сабагын берген мугалимимдин сабакты өтө кызыктуу кылып өткөндөн болуш керек. ЖРТдан 2 жолу алтын сертификат алганыңыз баарыбызга белгилүү. Айтсаңыз, ЖРТга кандай даярдык көргөнсүз, кандай аракеттерди кылгансыз, кайсы сабакка басым жасагансыз? ЖРТга даярдантканда негизинен мен кыргыз тилиге көбүрөөк басым жасагам. Себеп дегенде кыргыз тилден болжол менен 178 балл берилет, ал эми математиканын 67. Ошондуктан кайсынысына көбүрөөк даярдансаң көбүрөөк балл алгандыгың эми түшүнүктүү эле болду окшойт. Ошондуктан кыргыз тилиге көбүрөөк басым жасадым. Себеп дегенде эмне көбүрөөк балл алышым мүмкүн болчу кыргыз тилиге жакшыраак даярдансам. Ошондуктан кыргыз тилиге азыркы учурдагы жанагы даярдап аткан курстар бар, ошолордун китептерин алып, кыргыз тилди көбүрөөк карай баштадым. Мисалы, аналогиясын кандай түрлөргө бөлүнөт, кандай жолдор менен туурараак берилсек болот. Анан окуп түшүнүү боюнча мисалы кандай жолдору бар, кантип туура жоопту белгилесек болот. Андан ошол эле учурда грамматикада кантип даярданабыз, же болбосо туура жазуу эрежелери, орфография, үтүр чекиттерди туура коюу, булар пунктуация, ошолордун баарын карай баштадым. Ошентип кыргыз тилиге көп басым жасадым дагы 11-класстан баштап кыргыз тилди көчүрүп жазып баштагам дептериме. Кыргыз тилинин эрежелерин билбеген, анан баарын көчүрүп жазып бүткөндөн кийин, андан кийин математикага даярдандым. Математикага даярданганда мен жеңил мисалдарды иштечүмүн, анан формулаларды жаттачумун да. Мисалы, цилиндрдин формуласы эмне, анын аянтын табыш үчүн, же болбосо дагы башка жерлерин табыш үчүнчү. Ошондуктан эмне кылдым? Математиканан оңой мисалдарды иштедим, жана формулаларды жаттадым. Акыркы ЖРТга 3 күн калганда математикадагы формулаларды эч кайсысын билбейм. Эмне кылдым? 3 күн формула жаттадым. Математика китептерди ачып алып туруп, формулаларды жаттап, анан мисалдарды чыгардым. Ошол кыйын китептер, мисалы, кошумчага даярданганда Компас деген китеп бар математиканан. Ал чындыгында мен үчүн кыйын болчу. 10 бет иштегенден кийин 300 беттей болуш керек, мындай калың китеп. Мындай десем, кантесем, калуум кетип, 10 беттен кийин жаап койгом, андан кийин ачкан жокмун. Ошондо муну менен биздин окуучуларга, абитуриенттерге эмне айткым келип атат? Чындыгында эле эгерде математикага даярданам десеңер, анда өтө кыйын мисалдарды эмес, жеңилирээк мисалдарды ишлесеңер, дээрлик билбеген сурооңор чыкпайт. 2 жолу тапшырдым деп калбадыңызбы? Анан эмнеге 2 жолу тапшырдыңыз? Жакшы суроо. Мен өзү үстүрт айтып өткөндөй эле 2019-жылы лицейди бүтүрдүм. Анан 2019-жылы ОЭР тапшырганда 226 балл алып алтын сертификат алдым. Аутсага тапшырган болчумун, кинематография бөлүмүнө. 1 жыл окудум, жана кинематография бөлүмү менин үчүн эмес экендигин билдим. Мен өзү негизи журналист болгум келчү. Ошондуктан аутса дагы бир аз атмосфера дагы бир аз көйгөй жаратты десем болот. Ошондуктан көпчүлүк досторум Манаста болгон үчүн Манаска тапшырууну тарап көрдүм, жана журналистика факультетине. Анан ошондуктан 2020-жылы кайрадан ЖРТ тапшырдым Манаска. Себеп дегенде ошол жылы пандемияга байланыштуу өзүнүн экзамени болбойт болчу. Анан ошо кайрадан алтын сертификат алдым. 224 балл. Алтын сертификатты 2 жолу алган окуучу катары быйылкы бүтүрүүчүлөргө кандай кеңештерди берет элеңиз? Алар алтын сертификат алыш үчүн кандай аракеттерди көрүш керек? Өзү негизинен жакында бир байке менен сүйлөшүп калгам, ал дагы алтын сертификат алган болчу. Кантип алтын сертификат алыш керек, же болбосо кимдер алтын сертификат алат деген. Ошол темада бир аз талкуу кылганыбызда ал байке мындай деди, негизинен экөөбүздүн тең оюбуз. Алтын сертификат алыш үчүн өзү негизинен 1-класстан баштап даярданыш керек экен. ЖРТга эмес, дүйнө таанымга, кругозорду өстүрүш керек экен. Себеп дегенде алтын сертификат алгандардын басымдуу бөлүгү ошол кругозору кенен, дүйнө таанымы кенен адамдар болушат экен да. Анан биз эмне үчүн, мисалы, 11-класска келип кээ бирлер окуйм деген ниети болуп калышы мүмкүн, 11-класска келип пайда болушу мүмкүн да ошол нерселерчи. Ошолор кантип алтын сертификат алса болот деген суроого токтолгонбуз. Ошондо мындай жыйынтыкка келдик. Алтын сертификат алыш үчүн эгерде 11-класста окуйм деп баштаган болсоң, анда
сен жоқ дегенде күніне 3 сааттан 6 саатқа чейин даярданышың керек. Математика, кыргыз тили окуп түшүнүү үчүнчү. Ал эми эгерде сен мисалы 1-класстан баштап негизинен эле бардык сабактарың 4-5ке окуп келген болсоң, дүйнө таанымың кенен болсо, мисалы физика сабагы, биология сабагын, химия сабагын барын жакшы деңгээлде өздөштүргөн болсоң, анда сен эмне күнүнө мисалы 2 сааттан 1 сааттан даярданганың жетиштүү болот. Бирок муну менен мен дүйнө таанымы кенен же болсо кругозору жакшы адамдарга, жакшы окуучуларга эмне силер күнүнө 1 сааттан 2 сааттан эле даярдангыла деп чектөө койгонум жок. Өз негизи каалагандар, мисалы чындыгында эле алтын сертификат алам дегендер, алар бир аз көбүрөөк даярданыш керек да. Мисалы 3 сааттан 4 сааттанчы. Эгерде чындыгында алтын сертификат алам дей турган болсоң, анда сен кругозоруңа ишенсең, дүйнө таанымыңа ишенсең, анда сен күнүнө 3-4 саат даярдансаң болот. Алтын сертификат алууну каалагандар. Ал эми чындыгында 11-класска келип эле мен окуйм деп чыга калган абитуриенттер болсо, анда аларга чындыгында бир аз кыйынга турат. Алар күнүнө 6 сааттан даярданышы керек. Кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Окууларыңызга ийгилик каалайбыз. Силерге дагы Сокол медиа порталына бир гана окуучуларга эмес, жалпы кыргыз элине пайдалуу кеңештерди, маалыматтарды берип атканыңар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңерге ийгилик. Сабырбек Маликовдун берген кеңештери бүтүрүүчүлөр үчүн пайдалуу болот деген ишеничтебиз. Эгерде сиздерге ар тармактуу пайдалуу кеңештер жакса, анда Сокол медиа порталына катталып, видеонун астына өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазыңыздар.